Жогорку Кеңешинин 8-ci чакырылышынын 1-ci сессиясын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Бүгүн Жогорку Кеңештин 8-ci чакырылышынын 1-ci сессиясы өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышып, сессияны салтка ылайык эң улуу депутат Гүлай Машрапова ачты. Эл өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынан депутаттык күбөлүк жана төш белгилерди алып ант беришти. Жогорку Кеңештин жаңы төрагасынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Гүлай Машрапова 1-ci болуп ант берди. 1. Машрапова Гүлай Игемназаровна, номер 7 көп мандаттуу шайлоо округунан. Өлкө тарыхында 1-ci жолу жарандардын шайлоо укуктарын жүзөгө ашыруусуна шарт түзүү максатында шайлоочу убактылуу жүргөн жеринде каалаган шайлоо участкасына барып, алдын ала арыз бербестен онлайн идентификациядан өтүү менен добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берген аралыктан добуш берүү системасын колдонулду. Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдору менен 29 көп мандаттуу шайлоо округтары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары аныкталып, шайлоо болуп өттү деп таанылды. Мен Ибрагимов Болот Адылбекович. Ант берүү аземинде депутаттар Болот Ибрагимов менен Гүлнара Акимбаева алгач Конституцияга кол коюуну унутуп калышты. Ал эми социалдык тармактарда талкууга алынган эң жаш депутат Бекмырза Чолпонбай уулу жана Улукбек Карыбек уулу 3-чү аракетине гана ант беришти. Мен Чолпонбай Бекмырза Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого Мен Чолпонбай Бекмырза Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого Мен Чолпонбай Бекмырза Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандасын коргоого ант берем. Кыргыз Республикасынын Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдетимди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүмдүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Депутаттар ант берип бүткөндөн кийин президент Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Өлкө башчы парламент жаңы мыйзам, жаңы эрежелер менен элдин элегинен өтүп келгенин айтты. Андан сырткары депутаттарды кызмат абалынан пайдаланбай, ыплас, мыйзамсыз иштерге аралашпай, элдин кызыкчылыгы үчүн иштөөгө чакырды. Депутаттар дагы министрлерге же жергиликтүү жетекчилерге кайрылып, баланчаны түкүнчө кызматка коюп бер, мага чурка деле же жакыным эле деп буйрук берүүлөр кадимки эле көрүнүшкө айланып калды. Аткарбай койгон мамлекеттик кызматкерлердин кичинекей бир кемчилигин таап алып, аны трибунадан тоодай кылып көтөрүп чыгып, сындап киришет эле. Мына ушундай туура эмес жолго сиздер түшпөсөңүздөр деп суранат элем. Эгер коррупционерлердин бетин ачып берген болсоңор, биз албетте кош колдоп турабыз сиздерди. Бирок жогоруда айтканымдагыдай, министрлерге же башка мамлекеттик кызмат жетекчилерине чалып, муну жумушка алып кой, муну коюп кой деп кысым көрсөтүүнү токтотсоңуздар. Садыр Жапаров депутаттардын дагы бир жаман адатын эскертти. Өлкө башчы Минкаптын отчетун кабыл алууда же республикалык бюджетти бекитүүдө айрым эл өкүлдөрү ачык эле соодалашууга барганын айтып, мындай ойдон алыс болууга чакырды. Министрлер кабинетинин отчетун кабыл алууда же республикалык бюджетти бекитүүдө айрым эл өкүлдөрү ачык эле соодалашууга барышат. Мисалы, менин айылыма 1 километр жолду асфальттап бер, болбосо отчетуңа каршы добуш берем деп коркутуу бүркүтүүлөр болгонун мен өз көзүм менен көрүп жүрөм.
Ошентип натыйжада 1 километр жол асфальтталып кеткен учурлар көп болгон экен. Мен мындай иштерге таптакыр тыюу салдым. Мына ошол комитет фракция жыйындарына ар дайым эле министрлер өзү келсин деген талапты коюп, чакыра бербешиңиздерди өтүнөр элем. Мен дагы 2 жолу депутат болгом, билем эмне үчүн атайлап министрдин өзүн чакырасыздар. Айтпай эле коеюн бул трибунадан аны. Албетте айрым учурларда министрлер өздөрү келиш керек болгон мыйзам долбоорлору болот. Бирок башка учурларда алардын орун басарлары менен иштешсеңиздер. Анткени мен министрлерди 24 саат бою керек болсо түн уйкусунан ойготуп алып иштеткен учурларым болот. Күндүз зарыл учурларда чакырып калсам, дайым эле жогорку кеңештемин, комитеттин же фракциянын жыйынындамын деп күндө эле ушул жерде жүрүшөт. Министр деген күнү түнү дебей министрликтин ишин жылдырыш керек өзү негизи. Ошондуктан мындан ары мамлекеттин ишинин натыйжалуулугу үчүн орун басарлары менен же маселеге тиешелүү адистер менен көбүрөөк иштешсеңиздер. Мына азыр баарыбыз ийри олтуруп түз кеңешип көзмө-көз сүйлөшүп жатабыз. Ошондуктан министрлерге дагы кулак кагыш кыла кетейин. Эл тарабынан тандалып келген парламент менен дагы сый мамиледе болуңуздар. Президент өткөн шайлоого катышкан калктын саны аз болгонун белгилеп, добуш берүүгө милдеттүү катышууну камсыздай турган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу идеясы жаралганын билдирди. Ошондой эле Кыргызстандагы шайлоолордо онлайн добуш берүүнү киргизүүгө али эрте экенин белгиледи. Чет өлкөлөрдөн келишкен эл аралык байкоочулар менен жолугушканымда келечекте добуш берүүнү онлайн форматта үйдө олтуруп эле интернет аркылуу добуш берүү жагын ишке ашырууга аракет кылып жатабыз деген сөздү айткан элем. Байкап көрсөм, мындай жакшы ниеттеги аракеттерибиз өз максатына жетпей, тескерисинче добуш сатып алууга жем болуп калчуда экен. Себеби өзүнө ишенбеген ниети бузук талапкерлердин жана алардын үгүтчүлөрүнүн үймө-үй кыдырып, добуш сатып алышына жеңил шарттар түзүлүп калчудай. Жогорку кеңеште ата журт, ала тоо, мекенчил, элдик жана адилет Кыргызстан болуп жалпы 5 депутаттык топ түзүлдү. Ар бир топко кеминде 14төн эл өкүлү кирди. Бирок Эрулан Кокулов, Элвира Сурабалдиева жана Болот Ибрагимов эч бир топко кошулган жок. Эми депутаттык топтор расмий иштөөгө толук мүмкүнчүлүк алды. Парламенттин бардык депутаттык тобу Нурланбек Тургунбек уулун спикерликке көрсөтүп, анын талапкерлигин 84 депутат колдоп, 3-өө каршы чыкты. Натыйжада Нурланбек Тургунбек уулу кайрадан жогорку кеңештин төрагасы болду. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагалыгына депутат Нурланбек Тургунбек уулу шайланды. Белгилей кетсек, жогорку кеңешке 29 көп мандаттуу округтан 87 депутат шайланып келди. Анын 58 эркек, 29 аял кишилерди түзөт. Номер 13-округда өткөн шайлоонун жыйынтыгы мыйзам талаптарын сактабагандыгы үчүн жокко чыгарылган болчу. Жалпысынан парламент 90 депутаттан турат. Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.